Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Кара Суу шаарына келгенбиз, анын прокуратурасына кирели дегенбиз. Анткени бизге Азат аттуу жаран кайрылып чыккан болчу. Кайрылуунун негизи ушундай: мен жер сатып алгам, добровольный покупательмин деп айтып атат. Бирок ошол жерге чыккан токтомдорду мыйзамсыз сот аркылуу чечимдерди жокко чыгарып койду. Бирок ал чечимдерди, ал токтомдорду жокко чыгарууга негиз жок болчу. Бул жерде жанагы жеке жарандардын кагылышуусу болуп кеттиби? Кээ бир кызматкерлер мыйзамсыз иш аракеттерге барып койду. Прокуратурага барсам мени укпай атат, сотко барсам сүйлөтпөй атат. Ошондуктан мындай коомчулукка жарытып бериңиздер дегенде байланыштуу бул жакка келгенбиз. Негизи прокуратура доо арыз бергенби? Берген болсо эмнени негиз кылып берген? Ушуларды мындай коомчулукка жарытууга аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Буйруса астыда биз Кара Суу прокуратурасындабыз. Азыр ошол прокурорду же болбосо прокурордун орун басарына кирип бир канча суроолорду берүүгө аракет кылабыз. Алардан бири бул жерде жанагы жеке кагылышуулар жокпу деген суроо болуп атат да. Анткени 12 жыл соттошуп жогорку инстанциялардан даттанууга жатпайт деп, бул мындайча айтканда жабылган ишти кайрадан козгоо эмне үчүн прокуратурага кызыктар болду деген суроо болуп атат. Анткени бул жер соц объект эмес, же болбосо бир стратегиялык мааниге ээ жер эмес, же болбосо кайсы бир мамлекеттик тараптан атайын бир корук зонага алынган жер эмес. Бул тургун жашай турган үй. Азыркы учурда кандай кызыкчылыктар бул нерсени кайра кароого жатырды, же болбосо кайра кароого тартылсын деп кызыктар болду, биз үчүн белгисиз. Бирок бул жерде ошо юридикалык баа берүүчү иш кагаздарына албетте прокуратура аныктамасында же болбосо алардын сунуштамаларында эмнелерди негиз келтирген түшүндүрмө бербептир. Ошондуктан азыр прокуратурадан түшүндүрмө алууга аракет кылабыз кыскача. Мен суроо бердим. Гражданин Россия, анан кийин 1 жыл жер 2006 трансформация болуп 2007 өлчөп берилген экен. Ошо өлчөп берилген кезде бул жерде болгон эмес деген шылтоодо коюп туруп эле. Токтом жокко чыгарып койгон. Мен эми частный покупательмин, менде андай маалымат жок эле. Алган адамга мындан да болуп атат десем, мен Россия гражданин алган эмесмин таптакыр эле. Азыр ошол биздин иш кагаздарда мына жерде көргөзүп атат да. Ал киши каттоодо болгон. Жанагы жашабаптыр деп айткан экен да. Бирок бул жерде ал кишини ушул каттоодо турганы жөнүндө маалым кагаздар бар. Мына жашоочулардын арасында 232 каттоодо турат экен. Тажибаев, Тажибаев Хажимамат деген. Мен соседим болду. 77-жылда төрөлгөн экен ал жерде. Ал киши азыр деле ошол жерде жашайт. Анан бул жерде аныктама берип атат. Ал киши ошол жерде төрөлгөн, ошол жердин тургуну, азыркы учурда дагы ушул жерде жашайт. Буну прокуратура көргөнбү? Эми азыр билебиз да, менде деле толук маалымат жок. Сизде атыңызды? Атым Элчебек, мен Кара Суу прокурор жардамчысы. Элчебек беке, мындай болуп атат да маселе бизде. Көйгөйлүү жерин айтайын эми. Маселени чөйгөндүн кереги жок да. Азыр соттук чечимдер бар. Бирок жанагы апелляциялык даттануу бул прокуратуранын укугу да ал жагы. Апелляциялык даттануу береби жокпу? Аны прокуратура көзөмөлдөйт да. Ошол жерде прокуратура даттануу бербей атат да, болгону жанагы сунуштамасында карагыла деп рай администрацияга кат жиберип атыптыр да. Прокуратура кат жиберди. Рай администрацияга. Рай администрация ошол катка таянып кайрадан сотко берип атат. Жанагы Сен айтып аткан жана сунушту? Сунушту. Булар сунушту ошол прокуратура мыйзамсыз деп тапты деген жөө менен бетке тагып атат да бүгүнкү күндө. Мыйзамсыздык болгон үчүн прокуратура берди да деген сөздү айтып атат. Анан биз прокуратурага келгенибиздин негизи ошол, эгерде бул сунуш болсо сунуш, мейли, аны түшүндүк. Бирок мыйзамсыз деп табылды деп алсак, администрациянын сөзүнө таянып, кандай негиздер пайда болду деген сөз менен келип атабыз да. Анткени рай администрация сотко кайрылып атканда, жанагы сиз айткандай, чукул жашаган эмес, жада калса башка өлкөнүн жараны болгон, ал айыл өкмөттө каттоодо турган эмес деген жөөлөрдү келтирген. Жанагы өкмөттүн положениясы бар, 177 ошондо албетте. талаптары бузулду деп, незаконный жер берип койду атасыз. Албетте, ал кагаз түрүндө бузулду деп айтылып атат да. Бирок иш жүзүндө андай эмес экен да. Прокуратура буга көз салдыбы, салбадыбы деген сөз менен келип атабыз да бул жака. Анткени
Сиз айтышыңыз мүмкүн. 177 берене бузулбады дегенге эмнени жөө келтиресиңер деп. Биз ага биринчи орунда ал киши Ал жерде жерди бердин тартип көрсөтүлгөндө. ошол тартип менен келдик да биз. Сен ошол положениянын тартиптери бузулду деп айтып атасың да. Бузулган эмес экенине жөө келтирип берейин деп келип атам. Биринчиси 177 берене бузулбаганын себеби ал киши айыл өкмөттө каттоодо болгон. Бул киши. Бул киши. Сиз. Жок, бул киши добровольный покупатель азыркы учурда. Покупатель бул адамдан алган. Бирок биз ошол токтомду берилүү эрежесине кайтып атабыз да, эң башына. Азыр мен түшүндүм. Жанагы сен айтпайсың, рай администрацияга прокуратурадан кат барган депчи. Ооба. Ошол азыр негиз болот деп атабы. Ошону негиз кылып атты булар. Все хорошо. Азырындай алай бизде жана административный правовой кодекс бар да. Процессуальный кодексте жанагы ал жерде жана 42-чи беренеде жазылып турат да. Прокуратура мамлекеттин кызыкчылыгы бузулган учурда сотко арыз берип кайрылат депчи. Албетте. Ооба, эми ошол жерден азыр көрүш керек да, бул действительно мамлекеттин кызыкчылыгы бузулганбы, баягы сунуштама берилген болсо, жерди кайтаруу боюнча алымдар такташ керек экен да. Азыр ошо рай администрацияга эмне кат барган? Бизден мен азыр ошону тактайм да. Сунуштама кагаз бар. Сунуштама кагаз жана мыйзамсыз деп, ошо кагаз негизинде мыйзамсыз деп табып берип койдум деп атпайсыңбы? Жок, ал кагазды мен окуп чыктым. Мыйзамсыз. Азыр бул кагаздардын арасында таппай атам, бирок мен сизге алып келип берем аны. Ал кагаздын багытында мыйзамсыз деген жазуу жок. Мисалы прокуратура тарабынан мыйзам бузуу аныкталган же болбосо мыйзам бузуу бар деген бир дагы сөз жок. Рай администрацияга кароого жиберилсин деген болду. Ал сунуштама кагаз экен, сунуш кагазы да. Анан ошону негиз кылып мыйзамсыз деп таап берди туурабы рай администрация? Рай администрация, прокуратура, значит, буну мыйзамсыз деп атат деп сотко кайрылып атат. Так. Бул киши 2006-жылы берилип атат да справка. Ошол жерде жашагандыгы жөнүндөгү справка. Все, мен түшүндүм. Значит, бул факты боюнча сот органдары тарабынан каралып, алар тарабынан юридик акка берилген экен, соттун чечимдери турбайбы жана? Ооба, соттун чечимдери дагы бар. Соттон ошондо утулуп калдыңыздар сиздер. Токтомду эч кандай эме жок эле жокко чыгарып коюп атпайбы азыр? Соттор тарабынан да каралып, чечимдер кабыл алынган экен да. Анан төлөмдөр жүргүзүлгөнү жөнүндөгү квитанция дагы бар. Ош шаары 15-январда ушу жылы. Азыр ким катышкан? Ошону рай администрация эмнени негиз кылып берип атат сотко азыр? Ошону жана бизден кагаз кетти деп атпайсыңбы? Силердин кагазыңарды негиз кылып ошол катты мен азыр сактап көрүп чыгам деп атам да. Себеби бизде да баягы биякта тиешелүү бөлүмдөр бар да. Именно жерлер боюнча, тергөө боюнча башка ошол боюнча азыр кайсы бөлүм карап берген болсо. Анда биз күтүп турсак болобу байке сизде? Караган болсо ошо тиешелүү бөлүм азыр чыгып, ошол боюнча такташып жооп беребиз. Макул байке, биз анда күтө туралы. Ооба, ошонун соттун чечимдери бар экенин көрдүм. Азыр бизден кандай кагаздар керек? Кайсыл кагаздарыбыз керек болот? Жана сунуштама деп барбы? Жана башында айтпадым беле, сунуштама барыптыр деп. Ошол Сунуштаманы дагы табып берем мен ага чейин. Ошону болсо тактап. Сунуштаманы табып берем. Мен азыр бир тактап чыгайын. Макул. Бул менин оюм, эми жеке оюм. Бул байкенин документтери менен таанышып чыккан учурубузда бизде бир канча суроолор пайда болду да. Мына аныктамалар турган болсо, жерге токтом берип аткан учурда ошол жерде каттоодо турган болсо, журналисттер же болбосо адвокаттар териштирген нерсени неге прокурорлор же болбосо ошол тергөө топтору териштирген эмес? Мыйзамсыз деген лозунг менен мамлекетке кайтаруу деген лозунгду карманып туруп эле токтомдорду жокко чыгарып коюш бара-бара мындай салтка айланып калатабы деген сөздөр да. Биз мамлекетке кайтаруу деген лозунгду колдонуп туруп токтомдорду жокко чыгарсак, мыйзамсыз берилип кеткен деген лозунгду колдонуп туруп эле териштирбей токтомдорду жокко чыгарып кое берсек, анда биринчи суроонун артынан экинчи суроо пайда болот. Адамдар колунда кармап турган бул кызыл китеп эмненин гаранты? Бул кызыл китеп оңой эле жокко чыгып кете берсе, бул кызыл китептер бир мааниге ээ болбосо, анда бул адамдар бул кызыл китепке таянып жашаса болобу? Бул кызыл китепке ишеним артса болобу деген суроолор дагы деле бизде жоопсуз да. Эмне үчүн сизди прокуратура укпай атат? Мен мындай сотко бир катышкан эмесмин мында. Эми кандай болот, кандай процесс мен аны деле билбейм да. Бирок адвокат мурда ошо 12 жыл соттошкон адвокат баягы Нурбуле же болот. 3 жыл болгон болсо сатып алгандан мен стройка кылам дегенде башталды да бул да. Стройка кылбай туруп мен сотко берем, ана кылам дешем. Ака сотко бергениңиз негизи эмне? Мен деле сатып алдым ака. Мен бирөөдөн урдап алган жерим жок. Мен эмне кыласыз дедим. Десем бул жерге мен акча коротуп кала берем деп атат да. Эмне акча короткон экен? Айттым го сотко откон ар жак бер жакка мен нормально билмес 2 чекти акчасын коротуп койдум деп туруп мага ишти уруп атат. Мен айттым ака ошо жер керек болсо сизге мен берейин дедим. Голосовойдан уктуң өзүң. Десем мен $75,000 алганмын да. Үйүмдү саттым, дачамды саттым, машинамды саттым. Мен бүт бар жогун 10 жыл Кореяда иштеп келип, ошол үйүмө жакын, ошол жерге бир кичине
тиричилик кылайын деген ойду алгам да. Десем, аке дедим, $15.000 акча короттум стройкасына ыржап бер жагына. Короткон акчамды сатып алган акчамды берип, жер сиздики деди. Сен стройканы бузуп алып чыгып кет деди. Жерди алган акчаңа берем деди эле, мага туура келбей калды. Анан кийин стройка баштайм десем 5-6 айдан бери нар жак болсо дагы, бер жак болсо деле мен сотко берем, антем жер меники деген шылтоолор менен уже мен тоюп кеттим. Ошондо мындай десек болобу? Ал киши жерди алгысы келген, бирок ал каалаган шартта сиз сатпай койгонуңуз үчүн соттошот атат десек болобу? Жок, ал жерде бир $5.000 эле тогачтыкта, $5.000-4.000 акчасын өтүнө карай турган адам эмес, өзүнө жетерлүү кафе, ресторандар бар, частный клиникалар бар. Өзүнө жараша эле адам, гараждары бар, гектар. Бирок билбейм эми азыр мага $80.000, $90.000 акча бергенден көрө $20-30.000 сототко коротуп тартып алам деген ой барбы? Албай билет. Бирок сен 1000 сом чаппасаң мен 10.000 сом чаптайм деген шылтоолор бар сүйлөдүм да. Мен айттым, аке дедим, Алла көрүп турат, баарыбыз 2 метр жерге барабыз. Өзүңүз деле билип турасыз, мына жерде 300 кожолук бар тургун. Алар деле билет кимдин жери экенин. Сизге эмне кызыкчылыгы бар бул жерде? Десем, мен кеңирээк кылып мына жерге самсагана салайын дедим беле, менин эки чегим тар болуп атат. Ой. Максат ошо 3-чү жерди кошуп алыш болуп атат. Бирөө деле жерин талашышам эле, кандай мен билбейм. Прокуратура кызматы азыр ошол мыйзамдуулугун териштиребиз деп атат. Жанагы Азатбек эке, сизге айтайын, сиз укпай атат деген кишилер эми укса керек. Эми териштирүү башталса керек бул боюнча. Эми бизде мен айтам го. Биздин республикада мыйзам үстөмдүүлүгү бар да. Негизинен. Мыйзам диктатурасы орношу керек. Мыйзам болушу керек. Мыйзам болбосо бул башаламандык да негизи. Биздин ишмердүүлүк дагы ар дайым мыйзамга таянган. Мыйзамдуулукту талап кылып келгенбиз. Будан ары дагы ушундай болот. Иншалла. Не деп жазам, мен бирекеде жазган эмесмин. Турасына диктовать этипчи. Аты жөнүңүздү, номер телефон, жашаган адресиңди туура көрсөтүп толтура берсеңиз. Эчебек беке, рахмат сизге кабыл алганыңыз үчүн. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Өмүрүмдү эле жазып койдум. Мени жазып койдуңуз, карап асфальт үстүнө жооп бересиз. Беке, рахмат, ишиңизге ийгилик. Жакшы күндөрдө жолугалы. Рахмат беке. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр Кара Суу прокуратурасына кирип чыктык. Биринчиден ушундай жылуу кабыл алган үчүн аларга терең ыраазычылык. Андан кийин прокурор кызматкери өзү айткандай, мыйзамдуулугун териштирип, бир кагаз түрүндө жооп беребиз деп айтышты. Биз үмүттөнөбүз, албетте мыйзам үстөмдүүлүгү биринчи орунда болуш керек мамлекетибизде. Мыйзам диктатурасы ордош керек да. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Урматтуу жарандар, бизде албетте мыйзам деген кызматкерлер дагы жок эмес. Мыйзам үстөмдүүлүгүнө каалаган кызматкерлерибиз дагы жок эмес. Албетте качан мыйзам бузулуу же болбосо укук бузуу боло турган болсо, ушундай кызматка кайрылган учуруңузда албетте сизге карап берүүгө аракет кылышат экен. Буюрса астыда дагы көрөбүз окуялар кандай жыйынтык алат. Биз менен болуп туруңуздар. Жалпыңыздарга рахмат.